Башка Европа өлкөлөрүнө караганда Германияда 4-5 эсе вирустун каза болгондордун саны аз. Жайда экономикада, туризмде жана бир канча башка тармактарда кризис башталат. Германия бул вирус менен кантип күрөшүп жатат жана кандай кадамдарга барды? Эң негизги 5 фактор бар. Саны 21717. Кайсы бирин сактап калыш керек? Жашынбы же карысынбы? Ангела Меркель өзүн карантинге алып, анда эмесе кеттик. Мындан 4 ай мурун дүйнө жүзүндө жаңы бир оору чыгат. Анын аты коронавирус деп аталып, элдердин баары ушундай маска кийип калышат. Жана дүйнөдө жеңилөнөр жайда, экономикада, туризмде жана бир канча башка тармактарда кризис башталат десе, сиз да мен да ишенбек эмессиз. Бирок бүгүнкү күндө коронавирустун чыкканы факт жана дүйнөдө 90% өлкөгө тарап, азыркы учурда күрөшүп жаткан учуру. Бирок ошого карабастан дүйнөдөгү мамлекеттер колдон келген аракетин жасап баштады. Мына ошол коронавирус менен күрөшүүдө Европада бир канча өлкөлөргө караганда натыйжалуу жана эффектүү күрөшүп келе жаткан Германия тууралуу бүгүн сөз кылмакчыбыз. Эмесе баштадык. Алгачкы вирусту Германияга Бавариянын 33 жаштагы тургуну ошол Кытайдан автозапчастарды алып келип сатып жүргөн. Ошол адамды жуктурганы байкалат. Андан кийин бир канча тургундарынын Италияга жана Австрияга лыжа тепкени барган немистер андан кийин коронавирусту жуктуруп келишет. Бүгүнкү күндө Германия дүйнөдө эң лидерлердин бири 5-орунда келе жатат. Статистикага ылайык. Бирок башка Европа өлкөлөрүнө караганда адамдардын каза болгондордун саны эң аз катталган мамлекеттердин катарында. Мисалга алсак, Францияга, Италияга, Испанияга караганда бир жакшы жыйынтык болот. Себеби Италияда бүгүнкү күндө вирустан каза болгондордун саны 21717, ал эми Испанияда болсо 24648, Францияда 29736, ал эми Англияда болсо 18100, ал эми Германияда 5127. Башка Европа өлкөлөрүнө караганда Германияда 4-5 эсе вирустун каза болгондордун саны аз. Буга эмне себеп болсун? Вируско жуктуу келди. Бардык өлкөлөрдө вирустун жуктургандардын саны бир. Ал эми кийинки ошол вирус жуктургандардын санын, ошол вирус жуктургандардын жанын сактап калуу кийинки кадам эмеспи? Германия бул вирус менен кантип күрөшүп жатат жана кандай кадамдарга барды? Эң негизги 5 фактор бар. Мына ошол 5 факторду силерге айтып бермекчимин. Анда эмесе кеттик. Биринчи фактор. Бул тестирлөө болуп эсептелет. Германияда башка өлкөлөргө караганда Европада эң көп тестирлөө мына ошол Германияда жүрүп жатат. Азыркы күндө себеби күнүнө 50.000 адамды текшерип жатышат. Бул деген абдан жакшы көрсөткүч, себеби ошол эле Англияда күнүнө 18.000 адамды тесттенип жатышат. А Германияда болсо 50.000, жумасына 350.000 адамды текшерип коюшат. Ал эми бүгүнкү күндө мына ошол ар бир адамдарды тестирлөөнүн натыйжасында булар оорунун алдын алды десе болот. Себеби Германияда башка, мисалы Францияда, Испанияда, Англияда адамдар коронавирус симптомун билип, андан кийин больницага барса, Германияда болсо, эгер симптом пайда болсо, сага бир номер берилген, ошол номерге чаласың, звонок кыласың, алар келип, үйүңө келип, ошол машинага отургузуп, текшерип, ошодон алып кетишет. Бул дагы вирусту жуктурбоонун бир жолу жана адамдардын өмүрүн сактап калганда бир жол болуп эсептелет. Экинчи фактор бул саламаттыкты сактоо системасы. Германиянын саламаттыкты сактоо системасы эң мыктылардын бири, балким дүйнөдө 1-орунда турат. Саламаттыкты сактоо системасынын күчтүү болгону да ага жардам берди деп эсептейт. Мисалга алсак, ар бир Европа мамлекети коронавируска ар кандай даярданган. Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун
статистикасына ылайык Германияда оор абалдагы адамдарды, башкача айтканда реанимацияга 1000 адамдан 6 орун туура келсе, мына ошол эле Францияда бул көрсөткүч 3,1 экен. Ал эми Италияда 2,6, Англияда болсо 2,1. Жалпылап айтканда Германияда оор абалдагы адамдарга үчүн 28 000 орун бар. Бул да болсо Германиянын бир артыкчылыгы болуп эсептелет. Ошондуктан Германияда башка Италия, Франция, Испания сыяктуу орундар жетишпеген учурда кайсы бирин сактап калыш керек? Жашынбы же карысынбы, же болбосо байымбы, кедейинби сактап калыш керек деген сыяктуу проблемалар болбой эле жана мына ошондой тандоолор Германияда азыркы учурга чейин каттала элек. Үчүнчү фактор — убакыт. Европада эң биринчи коронавирус Италияга келген. Түндүк Италия Кытай менен текстил өнөр жайында бир канча кызматташта болгон. Ал эми Германияга 2 жумадан кийин келет. Ал убакытка чейин Германияда бир топ аракеттер жүргөн жана даяр болгон. Роберт Кох аттуу институттун изилдөөсү боюнча Италияда орточо жаш бул 63 жаш болуп эсептелип, Германияда вирусту жуктургандардын орта жашы 47 жаш болуп эсептелген. Мындайча айтканда, бул вирус иммунитети күчтүү адамдар жеңип чыгып, андан ары жашап кете алат. Ал эми кары-картыңдар бул риск зонасындагы адамдар болуп эсептелет. Мына ошондуктан Италияда өлүмдөрдүн саны көп болуп атат. Ал эми Германияда ушул себептен өлүмдөрдүн аз санда болушуна ушул фактор дагы таасир эткен. Төртүнчү факт бул жоопкерчиликтүү мамиле. Немец канцлери Ангела Меркель жалпы элине кайрылгандан кийин карантин жарыялап, элдин үйдөн чыкпай отуруусун талап кылган. Мына ошондон кийин немис эли ага чейин эле өздөрү, бул немис калкы, тартипти, мыйзамды, өз гигиенаны таза сактаган калк болуп эсептелет. Мына ошол факторлор дагы оорунун андан ары таралып кетпешине жакшы бир себеп болду. Канцлер Ангела Меркельдин врачынан дагы вирус чыкты. Мына ошондуктан ал өзүн дагы, Ангела Меркель өзүн карантинге алып, өзгө үлгү болуп, үйүндө отуруп алып, мамлекетти башкарып жаткан учуру. Ал эми мамлекет башчысын карап, немис калкы дагы типти, мыйзамды, өз гигиенаны сактап олтурушат. Бул да болсо вирусту күрөшүүдө мамлекеттин жана элдин биргеликте команда болуп иштеп вирусту күрөшүп жатканын белгиси болуп эсептелет. Бешинчи факт бул маданий өзгөчөлүктөр. Италияда көбүнчө кары-картаңдар вирусту жуктуруп алышкан. Мындайча айтканда, вирусту алар риск тобундагы адамдар болгон. Бириккен Улуттар уюмунун берген маалыматтары боюнча Италияда көбүнчөсү 2-3 муун биргеликте жашашат. Көбүнчөсү 60 жаштан ашкан адамдар, бул 20 үй бүлөсү менен, неберелери менен бирге жашагандыктан 27% түзөт. Бул Германияга караганда 4-5 эсе көп. Ал эми Германияда көбүнчөсү адамдар, жаш балдар ата-энелери менен бирге жашашпайт. 18ге болду, алар өзүнүн жумушун таап, бөлүнүп чыгып кетишет. Жана ата-энеси жалгыз калышат. Мына ошондуктан вирустун дагы бир таралышына маданий өзгөчөлүктөр себеп болду деп эсептейбиз. Дагы бир өзгөчөлүгү болуп, албетте Германияда адамдар учурашканда өбүшүп, кучакташып учурашпайт. Бул немистер өздөрүнүн эмоциясын кармай билген, сезимдерин кармай билген калк болуп эсептелет. Ал эми Италияда мунун тескерисинче бири-бири менен учурашууда колун алып кучакташып, өбүшүп учурашуу булардын салты болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы вирустун тез таралып кетишине себеп болгон. Ал эми Германияда орто жаштагылар вирусту жуктургандыктан, орто жаштагылар жана жаштар булардын иммунитети күчтүү болот жана көбүнчөсү вирусту сакайып, жеңип чыгып жатышат. Германияда карантин мөөнөтү узартылды. Буга чейин 19 апрелге чейин болгон, 4 майга чейин узартылып, бир канча жеңилдиктер киргизилген. Бирок башка бир өлкөгө караганда Германияда карантиндин жеңил түрү өтүп жатат. Көчөлөрдө адамдар жүрсө болот. Аралыкта 2 метр
сакталыш керек жана магазиндерде очередь менен киргизип жатышат. Ал эми 4-майдан баштап башка бир округдарда мектептер, университеттер ачыла баштайт. Мына ошол Германиянын күрөшүп жаткандыгын башка бир Европа өлкөлөрү немис керемети деп да атаганга жетишти. Бирок немис врачтары буну алардын ийгилиги деп эсептебей, вирустун дагы пигине жетелек деп күнү түнү аракеттерин жасап жатышат. Мына ошондуктан кылып жатышат. Бир канча врачтар эмес, өз каалоосу менен волонтерлор да кызмат кылып жатышат. Ал эми үйүндө отургандар үчүн зарплатасынын 60%-ин мамлекет төлөп берүүчү болду. Ал эми кичи бизнес ишкерлерге мамлекет 9.000 евродон 15.000 еврого чейин төлөп беришет. Андан сырткары медтерге дагы компенсация иретинде бир топ акчаларды жана супермаркетте иштегендер үчүн да ушундай бир сыйлыктарды берүүнү эли талап кылып жаткан учуру. Буюрса, карантин Кыргызстанда да өтөт. Албетте, биздин күнү түнү эмгектенип жаткан врачтарыбызда аракетинде бул вирусту дагы жеңип чыгабыз. Андыктан биз команда болуп күрөшөлү. Өкмөт менен эл биригип, бирге аракет кылса, албетте биз вирусту жеңип чыгабыз. Достор, эгер видео жакса, биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Мындан ары ар жума сайын сиздер үчүн Евроблог ушул YouTube каналында кызыктуу видеолор менен бөлүштүрмөкчүбүз. Каналга жазылгыла, лайктан баскыла, комментарий калтыргыла, бөлүшкүлө. Кийинки жумадан көрүшкөнчө саламатта тургула.